Берүүсү улантабыз кадырман телекөрүүчүлөр, жогоруда мынакей сонун пайдалуу маалыматтар ар бириңиздер үчүн жаңырап өттү. Бүгүнкү темабыз жаз, ал эми жазда сонун маанайды жалпы жумурай журтка тартуулайбыз деп концерт берип аткан филармония, Улуттук филармониянын жалпы жамааты сиздерди сүйүнтөйүн деп турушат. Дал ошол концерттен барыңыздарга сонун музыкалык чыгармаларды жаңыртып турган инсандардын айрымдары бизге конокко келип калышкан. Тааныштырып өтөлү. Кыргыз Улуттук филармониясынын Карамолдо Орозов атындагы Академиялык эл аспаптар оркестринин солисттери элибиздин сыймык болгон Кутман Жолдошов агайыбыз жана ошондой эле жаш солист Талант Токонбаевдер бизде конокто. Кутман, таңыңыздар менен. Жакшы келип алыңыздарбы, Кутман, таңыңыздар менен. Кутмансыздарбы? Кандай келип алдыңыздар? Жакшы, рахмат. Концертке даярдыктар кандай жүрүп атат деген суроо менен баштайлычы. Азыр эми буюрса концертке даярдыктар өтө кызуу жүрүп атат. Кээде уйкуларда бушпай калып атат. Негизинен ырчылар тарыхта десек деле болот, биринчи жолу ушундай бир жакшы иштеп атабыз. Себеби дегенде азыр ушул элдин талабы десек болот, учурдун талабы десек болот. Мына ошол учурдун талабына ылайыктуу бир жакшы ар тараптуу программадагы концертти даярдап атабыз буюрса. Эң сонун. Сизди ырдан тышкары дагы кимдин образында көрө алабыз? Ал жакта сөзсүз түрдө чыры болгондо театралдаштырылып, ушундай болуп калат. Эми бир аз ошондой, эми бул мен ал жерде башка бирөөнүн образын бербейм. Ал жерде мен өзүмдүн гана багы сахнанын артындагы болуп аткан мен өзүмдүн образымды эле берем да. Ырчылардын чыры кандай болду экен деп. Жалпы жумурай журт аябагайындай таң калган болуш керек. Ырымго макул билебиз, чыры кандай болду экен деп өзүңүз айткандай. Анан мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздердин дагы эсиңизерге салып өтөлү. Конокторубузга болгон суроолоруңуздар бар болсо байланышка чыгыңыздар. 56-56-72 сандары кызматта жана ошондой эле 772-98-70-07 сандары аркылуу WhatsApp'тан билдирүү узатсаңыздар болот. Талант мырза, мынакей жаш солист деп атасыздар. Филармонияга келгениңизге канча убакыт болуп калды? Анан жаш солисттер менен баягы мынакей Кутман окшогон улуу агайлар менен иштешүү кандай экен? Саламатсыздар да бир жол. Менин жаш болуп келгеним себеби анткени филармонияга келгенде мен бир жарым жылдын жүзү болду. Анан бул агайларым, эжелеримдин маанайы абдан жакшы. Биз үчүн Кудайга шүгүр, биз жаштар өсүп атабыз ошол жерден. Булардын алкышын алып атабыз. Эч кандай бир жаман нерсесин көргөн жокпуз. Ошол бизди наоборот сахнага чыккыла, тигиндей болгула деп мындай башка билбейм, мен үчүн бул жакшы нерсе болуп атат да. Жакшы нерсе, эң сонун. Кутман агай, ырас жел кыягыбызды көтөрө келген соң маегибиздин оролорунда сиздерди ырдатып алганга жетишели. Азыр сиздерден бир музыкалык чыгарма суранабыз. Макул, анда мен ошол өзүмдүн баягы мурунку ырдап жүргөн репертуарларымдан ырдап берейин. Арзыбек Бидяровдун Махабатка ишен деген чыгармасын. Эң сонун аке, сиздин чыгармаларды сагынып да калбаш керек. Жалпы жумурай жатабыз. Кечиресиздер азыр. Мындай талай тилебегем Теңирден, мындай күндү күтпөгөмүн жебирмен. Эсмеки болуп турат эркетай, эркетай. Эриниңдин дамы кетпей, эриниңдин дамы кетпей эринден. Арга жоктур буйругуна Кудайдын, аттың эрте көрбөгөнүм булайбым. Жакшы жатып, жакшы түш көр десем да,
қош дегенге қантип қана, қош дегенге қантип қана шыдаймын. Alışıp bir yürek Gülsüz sessiz göçlesin bir gülüp Arta salsan ak cumuru bilegin Ah halkımın ili bir öptün Ah halkımın ili bir öptün ili bir öptün Cancırgatıp calpız juttu ilebin Cabıştı bek moyunuma bilegin Mından arı mahavatı ırdayamın Mahavatın var ekenin Mahavatın var ekenin bilemin Mahavatın var ekenin Mahavatın var ekenin bilemin Var ekenin bilemin Ай, баракелде бар болыңыз, үніңізге бәлі дейлі. Сол музыкалық чарма жаңыртып өттік. Мінекей, концертте мындай қысқаша анонс қатары, елдер келгідей қатары, дағы нелерде мындай айтып өтсек болады? Бұл жерде ошол баягы мурун деген биз концерт бергенде академиялык концерт берип анан жалаң оркестр менен ырдап анан эми оркестр менен ырдаганда түптүз чыгасың ырдайсың кайра жүгүнөсүң түптүз кирип кетесиң а бул жерде эми башында ошол оркестр менен болот албетте андан кийин ошол комуздун коштоосунда аккордеондун коштоосунда анан кийин фортепианонун коштоосунда ар ким өзүнүн жан дүйнү менен ушундай өзүнүн жакшы көргөн чыгармаларын аткарып берет анан ошол чыгармалардын алдында баардык ошол чыгармага байланыштуу бир окуяны чалдырып беребиз да ошол окуянын негизинде анан кийин ошол чыгарма аткарылат анан кийин эми албетте ошол элге күлкүлүү болуш үчүн бир ошол эсте калар нерселерди аткарганга аракет кылып атабыз. Жакшы. Анан мынакей концерттин болоруна дагы аз эле күндөр калды. 21 мартта болот. Анан буга чейин репетиция, прогон учурунда дагы кандай кызыктуу, күлкүлүү учурлар болду? Кыйналыштыктар жокпу деген. Бул жерде мен айтып коеюн. Анткени мен жаңы солист болуп, жаңы кандай эмгектер болуп атканын мен билип атам. Анткени бул жерде чарчайсың деп айткан деле туура эмес сөз болуп атат. Наоборот, биз бири-бирибиз менен мамилебиз тыгыз болуп, кандайдыр бир ошол аткарып аткан нерсеге бирөөбүз келип, мындай кылып көрсөң, тигиндей кылып көрсөң деп наоборот жардам берип, ушундай кызыктуу өтүп атат да. Мисалы кечегини саат 6-га чейин заниматься эттик, даярдандык. Мындай 6-га чейин кантип өтүп кеткенин билбей калдык да. Анткени бул жакшы нерсе болду да мен үчүн. Жакшы. Ырчылардын чыры кандай экен? Сиз жаңы аралашып. Эми чыры десе эле аябай чыр эмес негизи. Кызыктуу чыр. Биз купуяны ачып берели. Кызыктуу нерселер бар да. Анан кызыктуу нерселерди ачып койсок да туура эмес болуп калат. Сыр бойдон калсын. Жакшы. Мынакей мынага айтып атпайсызбы, учурдун талабы депчи, элдерди бир нерсе менен таң калтыруу чындыгында кыйын болуп калды. Мисалы, мурдагыдай эле чыгып туруп, сиз айткан оркестр менен ырдап эле кирип кетсең, баягы элдерди мындай таң калтыруу чындыгында оор да азырчы. Анан таң калтырабыз деп атабыз, сонун бир театралдаштырылган, сонун сиздердин көшөгө артыңыздар дагы жашоон дагы элдерге чагылдырып беребиз депчи. Анан даярдыктардан дагы жакшы болуп атат деп атасыздар. Ар бир ырчыга эле бул жеңил иш бекен же оор бекен агай? Ушул эми чындыгында биз мурда бирде мындай нерселерди аткарбаган үчүн
баягы жаштарга эле эмес бизге деле кыйынга туруп атат. Себеби дегенде баягы өзүбүзчө отурганда баардыгыбыз эле жакшы аткарып атабыз. Бирок биздин баягы рекламабыз да жакшы кетип атат. Анан эми кептин баары ошол аткара турган нерселерди эртеңки күнү элге баарын толук жакшы жеткирип беришке болот атат да. Ушуну толук жеткире алабызбы? Биздин жетекчилерибиз, биздин көркөм жетекчибиз ушуну талап кылып атат да. Силердин рекламаңар аябай жакшы кетип атат, бирок ошону эртеңки күнү элге жакшы жеткириш керек, уят болбогудай болуп. Анан кийин баардыгын кошуп келип туруп аягында супсак болуп калса, элдер ренжип калат дейт. Биз ошону элди ренжитпеш үчүн баардыгын жакшы аткарганга ниеттенип атабыз. Жандуу музыкага эл да сусап калса керек. Анда сизден болобу же болбосо биргеликте дагы бир таланттан да бир мен өзүмчө эле бир акапелла ырдап коеюн. Музыкасы жок эле. Кеңиз. Биздин атабыз Муса Баетов, атабыздын Сагынам деген ырын аткарып берип коеюн. Баракелде, келиңиз жаңырталы. Сагынам гана сени, ай ойлонуп, сагынам гана эстеп, ой кадырың, кай жерде гана жүрөт ай болду экен, аркардай гана көзүн, эй ой жайнатып, жайнатып, айтайын гана телим, ой сайратып, ашкере гана ичти, ой кайнатып, кайселе гана күнүң ай өчүрөм, жүрөктүң гана күйгөн, эй ой жалынын, жалынын. Ай, баракелде, бар болуңуз эле. Үнүңүз көп береке. Кадырман телекөрүүчүлөр, балким сиздерди кызыктырган суроолор болсо, кабыл тилектер болсо байланышка чыгыңыздар. Сиздердин менен конокторубуздун ортосуна алтын көпүрө болуп берүүгө даярбыз. 56-56-72 сандары кызматта деп айтып өтөлү. Маегибизди улантабыз. Агай, дагы өзүңүздүн чыгармачылыгыңызда кандай жаңылыктар болуп жатат? Негизи эле жакынкы аралыкта бул концертте сыр болбосо, купуя болбосо, жаңы чыгарманы аткарат болсоңуз керек, э? Эми өтө жаңы эмес, бирок мен мурун баягы эстраданын коштоосунда ырдап жүрсөм, оркестрдин коштоосунда ырдап жүргөн болсом, мунусунда эми ачыгын айтып коеюн, мен өзүм баягы бирдегиде баягы чоң сахна ачып аккордеон коштоосунда ырдаган эмесмин. Мен мындай эфирлерде, чакан жерлерде, радиолордо ырдап жүрөм, бирок чоң сахна ачып ырдай элекмин. Бул жолкусунда ушул аккордеон коштоосунда өзүм эл алдына чыгат болушум керек, буюрса. Баракелде, эң сонун ийгиликтерди каалайбыз. Жакшы концертине барыбыз кызыгып атабыз буюрса. Андыктан бардык телекөрүүчүлөрүбүздү дагы бир жолу чакырып өтөбүз. 20 жана 21 мартта Нооруз майрамына турлай барыбыз филармонияны көздөй бет алалы дейли. Эми мынакей жалпы жонунан 20дай солист бар экен. Филармониянын немесинде жогоруда дагы. Бул азыр ошол концертке катышып аткандар 20дай. Негизинен 25тен көбүрөөк, 28 солисттер бар. Мурун деген солисттер мынчалык биригип чоң программада концерт берген эмеспиз. Мисалы үчүн Карамолдонун солисттери өзүнчө жеке концерт берсе, Камбаркандык өзүнчө, симфоник оркестрдин солисттери өзүнчө концерт берип жүргөн. Бул жолкусунда баардыгыбыз ошол
жалпы филармонияның солисттері басшыбызды бириктирип ушул концерт берген атабыз. Ең сонун мынакей дагы бир кызык жаңылык болду. Андыктан барыңыздарды дал ошол күнү ошол жерде күтүп эле деп дагы бир жолу анонс кылып өтөлү. Ооба, бул жактан кабыл тилектер да келген экен. Саламатсыңарбы? Талантыңыздар өркүндөй берсин. Кутман ага ушундай беле бешине деген ырыңызды да коесузбу деген экен. Негизи суранычтар көп болуп атат. Сизден дагы бир чыгарма. Мейли анда. Ушул эле чыгарманы жаңыртып. Al günder jırgani tüşedim, arzudan bütkeni işedim. Sezimge gülenip gülenip, sen degen gönüle tüzedim. Göksegen oymori cüselim, Dükene uçkani kuşelim. Görgönüm жалғыз sen bolup, sen bolup, Gönlünün dartı buş edim. Günca sinsize bay belem, Bir kıra vakkani gayrelem, Toluşup turgani acarım, acarım, Tolaşılıp beni gaybedim. Al mezgil altını gezelim, Altın gezettini tezelim. Unutsuz günler emi çok, emi çok. Uşunday vere yeyi beşelim, Uşunday vere yeyi beşelim. Uşunda yekin iyi beşedim. Barakelli деген. Өзгөчө бир сезимдерге жетелеген. Бар болуңуз. Аман болуңуздар, делүүңүздөр береке. Айылдагы жүрүп ушул телевизордон көрүп калса элек да агайды. Ошол күнгө барып келдим да. Эң салам. Рашик Делие, кадырман конокторго келип, сонун маек куруп, сонун музыкалык чыгармаларды жаңыртып бергениңиздер үчүн бар болуңуздар. Кадырман телекөрүүчүлөр, биздин студиябызда конокто Кыргыз улуттук филармониясынын Карамолдо Орозов атындагы академиялык эл аспаптар оркестринин солисттери Кутман Жолдошов агайыбыз жана ошондой эле Талант Токонбаев мырзалар болушту. Биз болсо берүүбүздүн сапарын алдыны көздөй уланты беребиз.